Дүйнөлүк метеорологиялык уюм быйыл жай мезгили өзгөчө ысык болорун, коронавирустун жайылышы менен кишилердин ден соолугуна олуттуу кесепетин тийгизиши ыктымал экенин эскертти. Ал эми ушундай күн ысык маалында ичеги карын жугуштуу оорулары да күчөйт. Күндүн мындай аптаптуу мезгилинде ар бир ооруну алдын алуу шарт. Эң алгач ар бир адам тазалыкты сактоосу керек. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин эпидемиолог дарыгери Чынара Мамбеталиева айтып берди. Азыркы мезгилде бул күндүн жылыганына байланыштуу сезондук болуп эсептелген ичек карын инфекциялык ооруларынын күчөлүшү байкалат да. Бирок могу статистикага таяна кетсек, биздин республикада бүгүнкү күнү ичек карын боюнча инфекциялык оорулары күчөшү байкалган жок. Наоборот, мындай төмөндөп баратат. Буга байланыштуу азыр деген жана коронавируска байланыштуу өздүк гигиенаны сактоо боюнча абдан көп сунуштар айтылып атпайбы? Биздин жарандар ошо сунуштарды туура аткарганына байланыштуу да болуш керек да, себебинин бири болуп. Себеби биз колду таза жуугула деп айтып атпайбызбы, самындап жуугула деп. Анан бирок ошого карабастан ичек карын инфекцияларынын алдын алуу жолдору айта кетсек болот да. Бул алдын алуу жолунда ичек карын ооруларынын козгогучтары болуп, бактериялар болот, вирустар болот, ошол эле коронавирус дагы болушу мүмкүн да. Алдын алуу жолдору бул негизгиси өздүк гигиенаны сактоо. Анан тамак аш коопсуздугу да болуш керек да. Өздүк гигиена баягы колду таза самындап жууш керек. Тамак бышырганга чейин, тамак бышырып аткан учурда, тамак бышырып бүткөндөн кийин, дааратканага барып келгенден кийин, эгерде адам оорулуу адамды карап атса, ал кезде дагы колду бат-бат жууп туруш керек. Тамак бышырганда чийки азык-түлүк продуктылары менен бышкан продуктыларды да өз-өзүнчө колдонуш керек. Ар бирөөнүн өзүнчө тактайчасы болуш керек, өзүнчө бычагы болуш керек. Ошол учурда дагы колду таза жууну унутпаш керек. Себеби деген бул ичек карын инфекциялары суу аркылуу берилиши мүмкүн, тамак аш аркылуу берилиши мүмкүн. Анан кир колдор, анан контакт на бытовой деп коет, бул баягы кир кол аркылуу, оюнчуктар, эшиктердин туткалары, анан күнүмдүк колдонуп жүргөн жанакы сүлгүлөр, ошолор аркылуу да жугуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн өздүк гигиенаны биринчи орунга коюш керек.